Салам достор, биз азыр жакында биздин кампустан бөлүнүп жол чыгат деп турган жолдо турабыз азыр. Өзүбүз Манас университетинин студенттерибиз. Бул жолдун курулушуна биз каршыбыз. Анткени бул жакта каралчу нерселер көп да. Биринчиден бул жерде көрүп атасыздар, бул дарактарды көрүп атасыздар, жашыл зона бар. Бул жакта студенттер эле эмес, ушул райондун тургундары, кичинекей балдары менен эс алганы эртели кеч дайым жүрүшөт да. Анан кичинекей балдар мына көрүп атасыздар, коляскалар менен балдар көп жүрүшөт, кичинекей балдар. Ошон үчүн алардын коопсуздугуна дагы таасирин тийгизет. Андан сырткары бул жакта атайын спорт факультети бар кампустун, а бул жагында ашкана. Студенттер каттап турат да. Жол курула турган болсо эгер бөлүнүп калат. Андан сырткары дагы бир топ нерселерге таасирин тийгизет. Себеби бул жакта мектеп бар, ал жакта да окуучулар жүрүшөт. Студенттерге эле эмес, көп жакка таасирин тийгизет да. Жашоочулар. Эжей, сиз бул жакта көптөн бери иштейсиз, көп жылдан беричи. Дарактар жөнүндө булар 2 күндө эле мынтип чыгып калган жок го. Сиз дагы кичине өз пикириңизди. Кыргыз Түрк Манас университетинин ушул Жалда кампусунун курулушун башынан бери өз көзүбүз менен көрүп жашадык да. Ушул жерден мына Тыналиевке чыга турган жерде 2 кабат имарат бар. Биз ошол жерден баштаганбыз. Анан Бахадан келип туруп, уйлар келип туруп, кезүү менен ушул ээн талаада жүрчү эле. Бул жерде таштак ээн тала эле. Анан ошондон бери мисалы үчүн элестетип көргүлө, мына жашылдандыруу дарактарды көрүп атасыңар. Ушулардын кичинекей көчөт боюнча эгип, ошону абдан аздектеп, күнүгөй баласындай кылып, баягы токтун жөжөлөрүн кандай өлүп калбасын деп кандай карайт, ошондой кылып туруп мына ушул деңгээлге жеткирген эмгектин натыйжасы да бул. Анан чын эле жумуштан келатканда эле ушул аркадан өткөндө эле жашоо башталат. Ушул жерде тазалык башталат. Бакчачылар бакты оңдоп аткан, ал жагын бутап аткан, бул жагын бутап аткан, суу куюп аткан, ушундай эмгек бар. Студенттер болсо каалашынча окуйт, эс алат, басат. Бир эле студенттер эмес, Жал микрорайон, кичи районунун жашоочулары да мына көрүнүп турат. Бала чакасын алып келет. Бала чакасын алып келгенде бул жерде самокат деген, жана велосипед менен кеткен тротуарда, же болбосо мотоцикл деген коркунуч, же машина деген коркунуч да жок да. Биз өзүбүздүн ар ким өзүнүн үйүнө кетет, ошол жакта проблемалар көп. Неберелер менен мен басканда моментип туруп этият кылып карайбыз. Алар эрежени сакташ керек деп айтат да, алар каяктан эреже, кичинекей балдар. Мен чын эле мындай сыймыктанчумун. Манас университетинде ошол коопсуздук сакталган, ушул Жал кичи районунун тургундары ушу жыргап эс алат. Мен ушул Жалда турбаганыма өкүнөм деп эле ошентип калчу элем да. Эми ошол биздин тырсыздандырып аткан нерсе, ошол бейпилдикти бузуп, могул жерге чоң жол ачат экен да. Бул деген ушул тыгындын канча пайызын оңдойт билбейм. Эми менин айта турган, айтып кое турган нерсем мына сумдун тегерегиндеги бакчаларда да биз жаш мезгилибизде көрдүк да, кандай сонун фонтандар, чынар теректер жөн эле сонун мажунталдар сонун болуп турчу эле, элес алчу эле. Ошол жерде эмне кылды? Элге жагымдуу кылган эчтеке жок да. Өнүккөн мамлекеттерде элине кам көрөт, элинин балдарына кам көрөт, келечек ээлери деп. Анан бизди ушул бир ушул эс ала турган сонун кампус болсо, ушуну дагы бузуп жарганга аракет кылгандарга мен таң калам да. Дагы бир нерсени тактап кетиш керек. Ар кандай пикирлер жазылып атат. Студенттерди атайын үргүтүп атышат. Студенттерди атайын бир ушундай кадамга барыштарына атайын бир жол ачып, ушундай кылып атышат дегенчи. Бул нерсеге биз таптакыр каршыбыз. Манас университетинде билим алып жаткан студенттер ар ким өз алдынча ар кандай өлкөбүздө болуп аткан, шаарыбызда болуп аткан нерселерге өз көз караштарын, өз пикирлерин билдире турган деңгээлге жеткен. Анан ар ким өзүнө окшотуп эле эрчиме элестетип албаш керек. Биз өз жеке пикирибизди, жеке оюбузду аргумент, факты, материалдар негизинде айтып, ошол пикирибизге, принцибибизге турабыз аягына чейин. Анан биз көз менен караганга биз тарбиялаганбыз силерди. Ошондой тарбияландык. Бул нерсе эч кандай мындай эрчиме, биз атайын бирөөнүн пикирине кошулуп, ошол үчүн атайын ушинтип чыгып аткан жерибиз жок да.
урматтуу коомчулук, биз бекеринен студенттер менен анан окутуучулар же бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз деле ушунча тынчсызданып атат, бекеринен эмес да. Анткени Кыргызстандагы университеттердин ичинен бир кампус деңгээлине жеткен, анан ушундай бир сонун даражага жеткирген эмгекти бузуп салуу дегенге эмнеге тынчсызданбай койбойбуз, туурабы? Албетте биз да кетебиз, силер да бүтүрүүчү болуп кетесиңер, бирок деген мындан ары баягы келечек ээлери деп коебуз, келечектеги ээлер студенттерибизге кийинки, анан шаар тургундарына эс ала турган, окуй турган, жыргап жашай турган бир ушундай бир сонун кампустан кичинекей территориядан ушул тыгынды жоёбуз деген бул абсурд, бул туура эмес бир көз караш да. Ошону түшүнүңүздөр дагы мындай, ошол планыңыздардан баш тартыңыздар деп суранабыз.